Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 13 август 2024 жыл туугандар. Мен сиздерге барыңыздар эле билген Мады тарапта жайгашкан Башбулак айылынан сатыла турган бышкан кирпичтен тургузулган Балдарашка түбүндөгү 5 бөлмөлүү сонун үй тууралуу маалымат бермекчимин. Бул үй көпчүлүгүңүздөргө эле жагат, сонун салынган үйлөрдүн бири экен. Так, биринчи жолу мен сиздерге келүү жолун түшүндүрөйүн. Шаар тараптан келген болсоңуздар, барыңыздар эле билген Мады тарапта жайгашкан Башбулак айылына кирип келгениңиздерде, Башбулактын мектеби, айыл өкмөтү бар. Андан өткөнүңүздөрдө ушундай чоң жолдун боюнда сол тарапта жаңы ачылган самомойканы көрөсүздөр туугандар. Ошол самомойканын жанындагы көчөгө кирип, ичкериге туугандар. Дөңсө тарапка эмес, ушул тегиз эле жол менен 250 метр түз жүрүп барсаңыздар, ушул эле көчөнүн оң тарабында сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Дөңсөгө чыкпайсыздар, тегиз жол менен эле 250 метр жүрсөңүздөр, оң тарапта сатылуучу үйүбүз турат. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчү жанагы сатыла турган үйдүн алдына дагы келдим. Мына туугандар, бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү, бышкан кирпичтен салынган жаңы сонун үйлөрдүн бири. Көчө тараптан көрүнүшү жакшы экен туугандар, караңыздар. Анан бул үйгө мен жанагы айткан көчөгө кирип 250 метр түз жүргөнүңүздөрдө ошол көчөнүн оң тарабында ушул үй жайгашкан. Анан туугандар, дагы бир жолу бар. Мен турган көчө менен бул жака ашып кетсе бир 150 метр мындай чыксаңыздар, Ошалай трассасына чыгып каласыздар. Ушул жактан наоборот жакын болот туугандар. Мына караңыздар. Могул жерден дагы Ошалай трассасы көрүнүп турат экен. Эки жолу бар үйгө. Так. Үй тууралуу маалымат берип баштай берейин. Сатыла турган үйдүн жери туугандар 8 соток. Бул жер өтө кеңири жеричи. Мына өйдө тарапка мындай кичине 50 метр чыксаңыздар, мына тико турат го. Тиконун ар жагы уже өжөр болуп калат. Ал жер дагы жери тегиз. Ал жакта үйлөр толуп кеткен, бирок ал жактын жери 5 сотуктан. Бул жер мурун берилген үчүн жери 8 соток. Өтө кеңири туугандар. Кийин алып жашасаңыздар жыргайсыздар. Жери кеңири. Кийин чоң үй, мал сарай, тооккана, туалет, бүт бардыгын кеңири эле ушул үйдүн алдына батырып аласыздар. Так, чек арасы туугандар. Мына үйдүн артында көчө бар. Мындай машина өтө турган чоң эле көчө. Ошол границасы ошол жерден башталат дагы, мында келип мына кошунасынын заборуна чейин болуп калат. Анан нар жак границасы ошол кошунасынын пескалык заборуна чейин. Эки тарабы тосулган, мындай айтканда, калган эки тарабын өзүңүздөр каалагандай кылып тосуп аласыздар. Анан жакшы жери бул үйүбүз угловой жерде жайгашкан. Наркы көчө тараптан барата кое алсаңыздар болот, же мына мен турган көчөдөн барата кое алсаңыздар болот. Варианттары көп. Сонун экен, мына үй мага жакты. Мындай эки этаждагы эмес, Балдарашка тибиндеги тыпыйган 5 бөлмөлүү үй экен. Плюс коридору бар, плюс санузели бар. Караңыздар. Жери 8 соток. Анан условияларына келе турган болсок, бул жерде свет бар, мамлекет столба орнотуп берген. Анан бекеринен Башбулак деп айтылбайт туугандар. Мына жерде 30 метр эле кассаңыздар, Башбулактын артезиан аталышындагы таза суусу чыгат. Бул жерде азыр Башбулакта жашагандардын көбү эле ошентип сууну чыгарып алган. Бир 70 000, 80 000 сом берсеңиздер, ошондой суу чыгарып берген балдар бар. Келет, аппараттары менен чыгарып берет таза сууну жерди казып, турба менен. Резеткага сайсаңыздар эле шлангыдан таза суу 24/7 жакшы напордо чыгып турат. Өтө сонун туугандар. Анан мына көчө менен 150 метр чыксаңыздар, Ошалай трассасы. Башбулактын центрине пешком барып келип турсаңыздар болот. Башбулакта мектеп, бала бакча, айыл өкмөт, магазин бардыгы бар. Өзүнүн маршруттук каттамы бар. Негизинен кыскасы сонун. Өтө сонун жерде жайгашкан бул Башбулак. Так, границасын түшүндүңүздөр. Ушул жерден башталат. Анан көчөнүн боюна чейин болуп калат. Бул жак границалар уже түшүнүктүү болуп турат. 8 соток өтө чоң экен. Мага жакты. Азыр мен деле билбепмин, 6 соттук жери десем, жок, 8 соток деп атпайбы? Өтө чоң экен. Үйдү дагы бир жакындатып көргөзүп коюн. Анан бирок азыр ээси Бишкекте экен туугандар. Бишкекте 5 жылдан бери ошол жакта жашап, ошол жакта жумуш кылып көнүп калыптыр. Анан эми бул бош турган үйүн сатайын деп кеткен туугандар. Саткан себеби ошол. Үй 9га 11, 5 бөлмөдөн турат, плюс коридор, плюс санузел. Ылдый тарабында подвал деле бар экен, аны тосуп коюпту, көрүп атасыздарбы? Сесмопояс колонналары бүт бардыгы мына видеодо деле көрүнүп турат, орнотулган, бышкан кирпичтен тургузулган үй, чорный потолок болгон, крышасы жабылган, айнек терезелери пластик, эң негизгиси темир тосмосу менен экен. Броон эшик деле орнотулуп койгон. Бирок үйдүн ичи бүт элек туугандар. Үйдүн сырты кандай болуп турса, ичи деле ошондой. Кум шубак болгон эмес, бирок ичи толтурулган, чорный потолок болгон.
мына ушундай. Анан ачкычы жок экен туугандар, мен эми сырттан эле маалымат берип коюп атам. Кийин кимиңиздер алам жакты дей турган болсоңуздар, мына ошто туугандар бар экен, ачкычын алып келип сиздерге ачып көргөзүп, үй тууралуу дагы да бир толук маалымат Кудай буюрса берет экен туугандар. Негизинен жакты мага. Эки этаж салгандан көрө ушундай 5 бөлмөлүү мындай Палтарашка түбүндөгү үй салып алган жакшы. Кийин жылытыч дагы оңой, сонун болот кыскасы. Үй жыйнаштырыш дагы оңой дегендей. Эми ушул сатылуучу үйдүн баасын айтайын туугандар, көп сүйлөп койдум. Баасы болсо $50,000 бааланды. Анан ала турган реальный адам болсо, келсе сүйлөшсө дагы жакшы кеми болот деп атат. $50,000 жакшы кеми бар. Барыңыздарга ийгилик туугандар. Ээсинин номери ушул видеонун экранында жазылган. Өзүнө чалыңыздар. Бул жерде жери 8 соток болот. Анан үйдүн деле көп эле жумуштары бүткөрүлгөн. Негизи азыр үй тургузуш эле өзү проблема. Стройматериал, убакыт, тамак аш, уста акы, иш көп. Бул жерде даяр эле үй. Ремонтун эле кыласыздар. Болду. Барыңыздарга ийгилик, ушундай сонун салынган үйдү колдон чарбаңыздар.